Центара Голтинг компаниясы жаңыдан түзүлгөн жаратылышты өнүктүрүү фондуна 3,5 миллиард сом которууга даяр. Каражат айлана чөйрөнү коргоо тармагында иш-чараларды өткөрүү үчүн колдонулат. Бул туурасында келишим макулдашылганын Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин жыйынында белгилүү болду. Кенен кабарчыбыздын материалында. Кыргыз өкмөтү менен Центара Голтинг компаниясынын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында тараптар оң жыйынтыкка келишип, эл аралык арбитраждагы доолорду сүйлөшүү жол менен бүткөрүү аракетин көрүүдө. Башкача айтканда, эки тарап экология боюнча бири-бирине доо койгон арыздарын алып салууга ниеттенишүүдө. Комитет ТЭКке барып, ошо биринчи жолу бул маалыматты бердик. Расмий түрүндө бердик. Айттык, момундай нерсе болуп атат, мындай жакшы нерселер болуп атат дегенден кийин бир күндүн ичинде Центера компаниясынын активдери 148 миллион долларга өсүптүр. Анан мына бүгүн жарым күндүн ичинде дагы ошо жалпы 8% өсүптүр, эми бир дагы пайызга кошулуптур. Биздин доля 50 миллион долларга өсүптүр. Келишимдер боюнча жаратылышты өнүктүрүү фонду түзүлүп, ага Центара Голтинг компаниясы тарабынан 3,5 миллиард сом которулат. Аталган каражат биринчи кезекте Ысык көлдүн жээгинде заманбап суу тазалоочу тутумун курууга жана модернизациялоого сарпталат. Муну барлык жакта колдош керек. Анан бул биринчи этабы. Экинчи этабы бул келечек кумтөргө окшогон чоң предприятияны жоготпош керек. Уларды өстүрүш керек. Көп жылдар иштеш керек. Улам кеңейип өсүп туруш керек. Ошондуктан улар ушунча жылдан бери иштеп бизге көндү, биздин шартты түшүнүштү. Мындан сырткары 2009 жылдагы келишимге ылайык канадалык компания жыл сайын 310 миң доллардан которуп келген. Бул боюнча өкмөт билдиргендей, мындан ары аталган сумма 10 эсеге көбөйтүлүп, 3 миллион долларды түзөт. Ошондой эле кумтөрдөгү алтын иштетүүдөн кийин калган уу калдыктарын сактоочу жайды кармоо үчүн фондко Центара Голд жыл сайын 6 миллион доллар которуп, ал Кыргызстандагы банктарда сакталары айтылууда. Буга кошумча алтын келин иштетүүчү ишкана Кыргыз өкмөтү тарабынан коюлган жаратылышты коргоо боюнча талаптарын баарын аткарат. Бүгүнкү күнгө чейин ошо фонд рекультивации Великобританияда кармалат экен да. 23 миллион доллар бар экен ал фонддо. Жыл сайын толуктанып турат экен. Анан калган 8 жылда бул фонд 69 миллион долларга чейин барып толот экен да. Анан биз ойлоп атабыз, анан биздин ошол партнерлордун алдына да койдук бул маселени. Бул фондду Кыргызстанга көчүрүп келиш керек. Анан бул фонддун каражаты Кыргызстан экономикасына иштеш керек. Социалдык өнүктүрүүнүн алкагында канадалык инвесторлор республикалык онкологиялык борборду жаңылоо үчүн 10 миллион АКШ долларын бөлүүгө даяр. Ошондой эле Центара Голтинг Кыргыз Республикасынын аймагында жаңы геологиялык чалгындоо иштерине Кыргыз тарап менен биргеликте кен иштетүүчү ишканаларды түзүү аркылуу жаңы инвестицияларды тартууга даяр. Ойлоп атабыз, бул жаңы өкмөттүн курамы ушундай жакшы кадамдар менен ишин баштап атса, бул абдан жакшы нерсе. Буюрса кийин дагы жакшы кадамдар коштойт деп мындай үмүттөнүп атабыз. Экономикабызда дагы инвестициялык климатта, ишкердик чөйрөдө жакшы көрүнүштөр болот деп ишеничтебиз. Көз карандысыз серепчилердин баамында канадалыктар менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы өлкөдөгү инвестициялык климаттын жакшырышына жана Кыргыз Республикасынын Центара Голтинг компаниясындагы үлүштөрдүн баасынын көтөрүлүшүнө шарт түзөт. Анан сөз түрүндө акциялар азыр ушу 5,5 доллардын тегерегинде Канадада. Мен ойлойм, булардын баасы азыр өсө баштайт да. Себеби мурун ошо 9, 11, 12 долларга чейин өскөн, кийин тескин түрүндө түшүп кеткен, 3кө кайра ушу 5,5га чейин көтөрүлдү. Анысы өссө анда биздин жанагы ошо Центара Голдтагы үлүшүбүз доллар боюнча өсөт да. Бир убактарда 2,5 миллиардга чейин өсүп кеткен да. Азыр болсо ошо бир 400-500 миллиондун тегерегинде. Бул дагы жакшылык жака да. Жогорку кеңештин комитети сүйлөшүүлөрдөгү жетишкендиктерди колдоп, маалыматты палатанын кароосуна макулдашууга жиберди. Ошол эле учурда өлкөбүздүн мыйзамдарына ылайык бул келишим жогорку кеңеш тарабынан ратификацияланууну талап кылат. Самат Момунбеков, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР Бишкек.